Саламатсыздарбы, Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Икрам Илмиянов түнкүсүн түрмөдөн чыгып эс алып жүрөбү? Боюнда бар баланы өлүктеген медайым дары сатып бизнес кылабы? Миңдеген кыз келиндин интимдик сүрөттөрү интернетке тарады. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Манас аэропортунун жанында жайгашкан дача суу конушуна кулаган учак боюнча буга чейин жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгы кайрадан текшерүүгө алынууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сиитов билдирди. Анын айтымында кылмыш иши толугу менен кайрадан электен өткөрүлүп, башынан электене баштады. Азырынча учак кырсыгына байланыштуу эч ким суракка чакырыла элек. Буга чейин башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов парламенттеги тармактык комитетинин жыйынында учак кырсыгы боюнча Ички иштер министрлигинин кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу чечимин жокко чыгарып, ал жандангандыгын айткан. Ал учактагы жүк кимге таандык болгондугу тууралуу тергөөнүн купуялуулугу үчүн деп маалымат берген эмес. Тергөө ишин Ички иштер министрлиги жүргүзүп жатат. 2017-жылдын 16 январында таңкы 7:30 чамасында түркиялык компанияга таандык Boeing 747 үлгүсүндөгү жүк ташуучу учак Бишкектин түндүк тарабындагы Манас аба майданынын жанына кулап түшкөн. Кырсыктын айынан аба майдандын жанындагы дача суу айылынан 35 тургун. Андан тышкары учактагы 4 учкуч мерт болгон. Азыркы акыйкатчы чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов Азиз Батукаевдин абактан бошотулуп өлкөдөн чыгып кеткендиги боюнча Азаттыкка жооп берди. Ал Батукаевди өлкөдөн чыгарууда жогорку жактан буйрук болбогондугун айтып жатат. Биз жарым саат 40 мүнөттөй кармап турдук. Кармап турууга башка негиз жок болчу. Андан айла жок кое бердик. Негизи жарандар соттук чечимин жана башка документтерди сураганга акыбыз жок. Бирок биз дагы бир балекет болуп кетпесин деп ошол кагаздарды сурадык. Мамытов ага Батукаевдин өлкөдөн чыгып бараткандыгын аэропорттогу чек ара кызматынын бөлүмүнөн кабарлашкандан кийин Крим Төбөлдүн документтерин дыкат текшерүүгө буйрук бергендигин кошумчалады. Мамытов ошол жылдары чек ара кызматын жетектеп турган. Батукаевди 2013-жылы апрель айында Нарын шаардык соту айкы ооруга чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу чечим чыгарган. Крим Төбөл ошол эле күнү чартердик каттам менен Чеченстанга учуп кеткен. Батукаевдин иши боюнча тергөөнүн алкагында 5 дарыгер кармалып, 2 кайрадан үй камагына чыгарылган. 15 майда ушул эле ишке байланыштуу мурдагы министр Динара Сагынбаева жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын кеңешчиси Калбек Качкыналиев дагы камакка алынган. 21 майда мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов дагы камакка алынды. Балыкчы шаарында УЗИ дарыгери кош бойлуу Бегимай Мамбеталиеваны текшергенден кийин анын боюнан түшүрө турган Кытайдын дарысын жазып берген. 24 жаштагы Бегимай турмуш басылмасына туура эмес диагноз коюп, Кытайдын чыгарылган дарысын сунуштаган дарыгерге чара көрүү өтүнүчү менен Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысына арыз менен кайрыла тургандыгын билдирди. Жолдошум экөөбүз эки шаарда, кышында Бишкекте, жайында Балыкчыда жашайбыз. Нооруз майрамын кошуналарыбыз менен белгилейли деп Балыкчы шаарына келген. Жолдошум балыкчынын тургуну болгондуктан ошол жакта каттуу турайын деп чечкем. 22 март күнү ооруканага барганда нөмөрдө турган медайым мени УЗИ аппаратына жөнөткөн. 2-кабаттагы дарыгер кабыл алып, УЗИ бөлмөсү бар болчу. Текшерүүдөн кийин ал мага эмбриону жок түйүлүктүү жумуртка, кош бойлуулуктун 4-жумасында түйүлүктүн өспөй калуусу деген диагноз койгон. Ал мага сыртында Кытай жазуусу бар дары жазып берген. Мен дарыгерге ал үчүн 2000 сом төлөгөм. Ошол жерден кутудагы 2 сары түстөгү дарыны ичкем. Дарыгердин айтымында ал дары жакындагы өспөй калган түйүлүктү 24 сааттын ичинде чыгармак деп билдирди Бегимай. Анын айтымында дарыгер ага ооруканадан аборт кылбай эле коюу керектигин айткан. Биринчи жолу кош бойлуу болгондуктан жана медициналык аспаптар менен тазалоо жүргүзүлгөндүктөн ал кайра кош бойлуу боло албай калышы мүмкүн экендигин билдирген. Эртеси 23 март күнү Бегимай Бишкек шаарына барып, 2 менчик медициналык борбордон текшерүүдөн өткөн. Ал жактан ага кош бойлуулуктун 7-жумасы деген диагноз коюп, баары жайында экендигин айтышкан. Бегимайдын айтымында УЗИ дарыгери материалдык пайда көрүү үчүн ага атайын туура эмес диагноз койгон. Ал аталган дарыгерден жабыркагандардан жалгыз эмес экендигин дагы белгиледи. Социалдык тармак аркылуу байланышкан келин Бегимайга ушул эле дарыгер ага дагы түйүлдүктүн өспөй калуусу деген диагноз коюп, Кытайдын дарысын жазып бергендигин билдирген. Ал кыз андан кийин башка жерден УЗИ аппаратынан текшерилгенде ал жерден жакшы экендигин айтышкан. Мындай адамдар медицина тармагында иштебеши керек деп билдирди Бегимай. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы турмуш басылмасына жаңы кодекс боюнча
1995-жылы төрөлгөн айым УЗИден туура эмес тыянак чыгарып берген дарыгерге карата катуу чара көрүлбөй тургандыгын билдиришти. Учурда прокуратура жабырлануучунун арызынын негизинде ишти карап жатат. Боюнан түшүрүүчү дарыларды мыйзамсыз сатуу фактысы боюнча дарыгерге 4000 сом айып пул салынат деп айтылат маалыматта. Азиз Батукаевди абактан бошотууга байланыштуу камакка алынган мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева үй камагына чыгарылды. Анын бөгөт чарбасын 22 май күнү кечинде 1 май райондук соту караган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Оор кылмыш үчүн соттолгон Азиз Батукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013-жылы апрелде айыккы сооруга чалдыкты деген негизде бошотулган жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Окуя парламентте кызуу талкууланып, депутаттык комиссия дагы түзүлгөн. Быйыл 17 апрелде башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиевдин суроосуна жооп берип жатып, Батукаевдин иши боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жаткандыгын билдирген. Ишти тергөөнүн алкагында 15 майда мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева жаза аткаруу кызматынын жетекчисинин кеңешчиси Калбек Качкыналиев андан мурдараак 5 дарыгер кармалган. 2 дарыгер кайрадан үй камагына чыгарылган. 21 майда мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов кармалган. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев Жалал Абад электр ишканасы бекер коюла турчу электр эсептегичтери үчүн элден мыйзамсыз акча чогултканын парламенттин жалпы жыйынында айтты. Ал ошондой эле Жалал Абад электр боюнча материалдар бир папка болуп жаткандыгын белгилеп, Кыргыз Энерго Холдинг Жалал Абад электр ишканасы боюнча өкмөткө жазган катында бир топ мыйзам бузуулар аныкталгандыгы тууралуу баяндамаларын кошумчалады. Тактап айтканда, аталган электр ишканасы бир фазалуу электр эсептегичтерди орнотуу үчүн элден мыйзамсыз акча чогулткан. Мындай мыйзам бузуу ички аудиттин текшерүүсүнүн натыйжасында аныкталган. Мына 122 000 сом, 144 000 сом деген айлыктарды алып жатат. Мунун баарын кагаз түрүндө берип жатат. Же ал жерде бирөөнүн кызыкчылыгы барбы? Балким мүлк фонду өзү кызыктар болуп жүрбөсүн. Эми акыры жетишет го деп нааразы болду депутат. Текебаев ошондой эле Кыргызстандын мамлекеттик бюджети 160-170 миллиард болсо, мамлекеттик ишканалардын айланган акчасынын көлөмү 150 миллиардка жакындай тургандыгын белгиледи. Бул биздин мамлекеттик бюджетке тең. Ал жакта кандай иштер болуп жаткандыгын билбейбиз деп билдирди ал. Эл өкүлү быйыл 1 февралда мамлекеттик мүлк фондусуна Кыргызстандагы 99 мамлекеттик ишкана жана 28 акционердик коомдук айлык киреши жана чыгашасы тууралуу маалымат сурагандыгын айтып, 4 ай өтсө дагы эч кандай жооп жок экендигин кошумчалады. Кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча улуттук курама команданын балбандары Италияда өтө турган эл аралык турнирге катышат. Бул тууралуу Жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, мелдеш 23-нөн 25 май күндөрү Италиянын Цацари шаарында өтөт. Ага Айсулуу Тыныбекова, Мерим Жуманазарова жана Айпери Медет кызы катышмакчы. Балбандарды башкы машыктыруучу Нурбек Изабеков коштоп барат. Спортчулар мелдешке даярдануу үчүн 9-нан 21 май күндөрү Финляндияда машыгуу өткөргөндүгү айтылууда. Алардын Италиядагы турниринде олимпиадалык дирекция тарабынан 771 000 сом каралган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын жалпыга маалымдоо каражаттары жана коомчулук менен байланыш түзүү бөлүмү 2019-жылдын 22 майында Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Карабак айылынын эски Мазар жергесиндеги көрүстөнгө кече сөөгү коюлган ажарандын тууган уруктары Куран окуп эскерүүгө келишкен. Ошол учурда Тажикстан Республикасынын чек ара кызмети келип, Кыргызстандын жарандары менен ооз-эки кайым айтышуу орун алган. Кыргызстандын жарандары болсо Тажикстандын чек ара кызметин ал жерден кетүүсүн талап кылышкан. Чыр-чатакты жөнгө салуу үчүн эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуу учурунда Кыргызстандын жарандары өз алдынча тажик чек арачылары жүргөн багытка аңгаза башташкан. Өз учурунда тажик чек арачылары асманга эскертүү катары бир ок атышкан. Азыркы учурда Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу уланууда. Ошону менен бирге жергиликтүү жашоочулар чек арачылар тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Алар болсо өз учурунда ал жерге бийлик өкүлдөрүнүн жетекчилери келүүсүн талап кылышууда. Эскерте кетсек, эски Мазар жерлегиндеги көрүстөн шарттуу түрдө мамлекеттик чек арадан 150 метр алыстыкта Тажикстан Республикасынын аймагында жайгашкан. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы абал салыштырмалуу туруктуу. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын тараптары кырдаалды көзөмөлдөп турушат.
Бишкекте билим берүү борборунун кызматкерлери 15 000 сом пара менен кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Бишкек шаарынын Октябрь райондук билим берүү борборунун кызматкерлери өткөрүлгөн тендердин каржы маселесин оңунан чечип берүү үчүн подрядчы фирманын өкүлүнөн пара талап кылган. Сотко чейинки өндүрүштүн материалдары Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 326-беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалган адам УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө жүрүп жатат. 2013-жылы Кримтөбөл Азиз Батукаевди абактан бошотуу чечимин чыгарган Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Эрматовдун үстүнөн сотко чейинки териштирүү башталды. Мындай маалыматты башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, 2013-жылдын 9 апрелинде Нарын шаардык соту СИЗО 4 абагынын башчысынын орун басарынын убактылуу милдетин аткаруучусунун сунушун караган. Анда Азиз Батукаевди абактагы мөөнөтүнүн калган 8 жыл 3 ай жана 7 күнүн өткөрбөстөн абактан бошотууга алган. Ал эми Батукаевга Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту тарабынан бир нече беренелердин негизинде 16 жыл 8 ай 15 күн эркинен ажыратуу чечими каралган. Батукаевди бошотуу сунушу сотто абактын башчысы тарабынан эмес, орун басарын убактылуу милдетин аткаруучу тарабынан берилгендиги белгилей кетүү керек. Демек, сунуш тийиштүү адам тарабынан берилген эмес. Ошол себептен сот анын сунушун кабыл алып, өндүрүшкө тиркебеши керек болчу. Мыйзамга ылайык сотко абак жайдын башчысы гана сунуш берүүгө укугу бар деп билдирди басма сөз кызматы. Маалыматта белгилүү болгондой, Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Эрматовго карата 331-берененин 1-бөлүгү жана коррупция беренесинин негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоо алынып, сотко чейинки териштирүү башталды. Ал эми сотко чейинки иштерди алып баруу УКМКнын тергөө башкармалыгына тапшырылды. Жапар Эрматов бүгүнкү күндө Нарын облусунун райондор аралык сотунун төрагасы болуп иштейт. Британиялык миңдеген кыз келиндин интимдик сүрөттөрү интернетке тарап кетти. Бул тууралуу Metro басылмасы жазып чыкты. Сүрөттөр Мега деп аталган файлдарда алмаштыруу сайтында сакталып тургандыгы айтылат. Ал жерде Британиянын майда чүйдө аймактарынан тарта ири ишканаларынын аталыштары менен көптөгөн папкалар турат. Ар биринде аялдардын аты жөнү жазылган папкалар бар. Ушул убакка чейин каалаган адам кирип сүрөттөрдү көрүп жатат деп айтылат макалада. Британиянын 23 жаштагы Микала Монсун аттуу жаранына курбу кызы сүрөттөрдүн дарегин жөнөткөн. Ача калсам эле жарым жылаңач сүрөтүм жүрөт. Шок болдум. Менде болгондагы канча кыз жапа чекти. Полицияга кайрылсам, жаратып деле жардам беришкен жок деп айтылат Монсун. Сүрөттөр аталган тармакка ким тарабынан жана кандай жол менен чогулгандыгы айтылган эмес. Улуттук госпиталдын көз хирургия бөлүмүнүн башчысы Салтанат Иманбаева операция учурунда 30 000 сом пара алгандыгы үчүн УКМК тарабынан кармалды. Бирок көп өтпөй эле үй камагына чыгарылгандыгын жалпыга маалымдоочу каражаттарда кабарланган. Анын адвокаты Иманбаеваны эч ким кармабагандыгын, операция боло турган адамга керектелүүчү дары-дармекке кеткен каражаттар Салтанат айымдын чөнтөгүнөн төлөнгөндүгүн, оорукчан адам бекер операция болгондугун айтты. Айтуур бул жагы дагы анчалык чындыкка куушпой турган сайт. УКМК болсо бул тууралуу маалыматты тарата элек. Азыр кайсы эле дарыгер бекер операция жасап, оорукчан адамга өз чөнтөгүнөн каражат бөлсүн. Эске сала кетсек, Иманбаева мамлекеттик ишмер, маркум Сулайман Иманбаевдин кызы, экс-премьер-министр Жомарт Отурбаевдин мурунку келинчеги. Ал буга чейин улуттук госпиталдын жетекчилиги менен дагы соттошуп, ызы чуу менен жүргөн. Анын жеке менчик клиникасы бар. Тааныштары күчтүү, байлыгы мол экендиги дагы айтылган болчу. Былтыр кармалган Икрам Илмиянов боюнча эмнеге кабар жок. Ушул убакка чейин тергөө иштери бүтпөй аткандыгы кызык. Эч бир маалымат дагы чыкпайт. Тымпыйып эле түрмөдө отурабы же түнкүсүн эркиндикке чыгып ий салып жүрөбү? Ушул жагынан эмнеге кызыкпайбыз? Башта Илмиянов тергөө менен иштешип, маалымат берип аткандыгы боюнча каңкууланбады беле. Мындай каадамдарга баргандарга кыйла жеңилдиктер берилет да деп билдирди.